Ассаламу алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насихат радиосунун угуучулары. Сиздер адаттагы эле Рамазан 2022 телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Анал барган мен Садыков Канат. Бүгүн биздин студиябызда конокто Умар Алиев, Жеңишбек устаз. Агай, ассаламу алейкум. Арбаңыз студиябызга кош келипсиз. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Рахмат, Алла разы болсун. Агай, ушу бүгүн сиз менен орозодон кийинки абал жөнүндө маек куралы. Мына Кудай буйруп, Рамазан айынын акыркы күндөрүндө турабыз. Ушул Рамазандын акыркы күндөрүндө кайсы амалдарга, кайсы иштерге көбүрөөк басым жасашыбыз керек? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Эң биринчи жаратуучу мээримдүү Аллахка мактоо болсун. Андан кийин ушул динди алып келген, адеп ахлакты үйрөткөн, Рамазанды кантип тутушту Рамазанда орозону кантип тутушту үйрөткөн пайгамбарыбызга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Рамазанда эң бир маани бере турган бул орозо, баарыбызга белгилүү нерсе, орозого бекем болуу. Андан кийин ошол Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикафка отуруу, пайгамбарыбыз саллаллаху өзү ошол тирүү маалында дайыма өзү ошол акыркы 10 күндүктө этикафка отурат эле. Этикаф деген бул дүйнөнүн үзүлүп ошол мечитке отуруп, Аллахты зикир кылып, талыкпай ибадат кылыштык. Ошолдун дагы бирөөсү бул Кадыр кечеси бар, бул баарыбызга белгилүү. Акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө мына ушул күндөрдү издөө, бул күндөрдү издөөдө ошол акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө Аллахка ибадат кылыштык менен Аллахка жакындаштык менен ошол ибадаттар менен өткөрүү бул Кадыр түн кечесини өткөрүү болуп эсептелинет. Баарыбызга белгилүү Лайлатул хайрун мин альфи шахр 1000 айдан да артыраак болгон ибадат ушул Рамазан ичинин акыркы 10 күндөгө бекитилип койгон экен. Агай, ушу мына муфтият бизге 27-синен 28-ине караган түнү Кадыр түн кечеси деп айтты да, бирок бул пайгамбарыбыз айтты Рамазандын акыркы 10 күндүгүнөн жана так сандарынан издегиле депчи. Ушул демек бул баарыбыз билбесек, анда бул жөн эле бир мындай божомолдоо иретинде коюлган сан экен да бул, 27-синен 28-ине караган түнү деп бул болжолдуу гана түрдө айтылганда. Ооба, негизи өзү ошол Рамазандын акыркы 10 күндүгүн так күндөрүнөн Рамазан айында издеш керек. Бирок ошол бир далилдер бар, кээ бир хадистер бар. Пайгамбар салам ошол 27-нчи түнү кармаган деген дагы бир риваяттар бар. Ошонго таянып, бизде муфтият ошол нерсени элге маалымат бергениги да. Бирок ал жерде силер ошо 20 күндө эле тутуп калган күндө жатып алгыла деген сөз эмес. Бирок ошол күнү бизге мында адатыбыз дагы болуп калган. Мурдатан ушул кыргыздын бир адатында дагы бар. Кадыр түн десе биз ошол 27-син да түшүнүп калганбыз да, ушунан байланышуу да болсо керек. Бирок ошол Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 күндүгүнүн так күндөрүндө издеген бул жакшы болуп эсептелет. Демек 29-дан 30-уна караган түнү дагы бул ошол дуба кылып, ошол уктабай Куран окуп, өзүбүз намаздарыбызды окуп дагы бир Кадыр түндү тосолуу деген ниетте отурсак болот экен да. Буюрса, ооба, Рамазандын ошол кече отурдук. Мына эртеңки кечинде дагы 29-унда дагы отуруп Кадыр түн тоссок, иншаллах бул шарикке каршы келбеген иш. Агай, мына ошол Рамазан бүткөндө Шаввал айы башталды. Ушунда дагы бир орозо кармоо пайгамбарыбыз айткан, орозо кармасаңар жакшыраак деп. Ошол Шаввал айынын орозосу жөнүндө бир айта кетпейсизби? Рамазан айы, Алла Таала насип кылсын баарыбызга, сооптор насип кылсын, аяктары болуп келатат. Рамазан айы өзү негизи 29-30 күн орозо болот. Ушул орозону толук туткандан кийин айт билебиз, айт болот. Ошол айттан кийин Шаввал айынан 6 күн туткан болсо дейт. Пайгамбарыбыз айтат, 1 жылдык толук ибадат кылыптыр, же болбосо 1 жылда толук орозо кармалыптыр деп жазылат дейт да. Анан алымдар айтат, бизде Пайгамбар салам айткан, эгер кайсы бир мусулман бир ишти кылган болсо, анын бир сооптуу иши 10 эсеге болуп, 10 сооп болуп жазылат деген бизде хадис бар. Пайгамбар салам ушундай айтып кеткен. Ошону далил тутушат дагы. Бул 30 күн, анан бул жагы 6 күн болгондо канча? 36 болот. Аны 10го көбөйсө
60 болот. Бул 1 жылдык орозо тутту деген сооп жазылат деген майын айтылат да. Ошон үчүн пайгамбар салам бизге сүннөт кылып кеткен. Рамазан айы бүткөндөн кийин ошо Шаввал айында дагы 6 күн орозо кармаштык бул сүннөт болуп эсептелинет. Жакшы. Нагай ушул биз Рамазан айында орозо кармадык. Алла Таала бизге ушул раян эшигинен бейишке кирүүгө насип этсин. Анан ушул орозо кармадык, суудан тыйылдык, тамак аштан тыйылдык. Анан айтсаңыз ушул орозонун кабыл болуусун мындай билдирген бул жашоодо эле белгилер барбы? Орозобуз мындай кабыл болуптур, орозобуз мындай Алла Таалам кабыл кылыптыр. Ошолордун бир белгиси барбы ушул кабыл болгондун? Машалла, бул жакшы суроо болду. Рамазан айында туткан орозо, ушул орозодон кийин, Рамазандан кийин орозо айында тутулган орозонун бир таасирлери болобу, же болбосо кабыл болду деген бир таасирлери адамдын амалдарында сезилеби деген суроо да бул. Ооба, бул болот. Себеп кайсы бир инсан Рамазан айында бир жаман адаттары бар эле. Балким бир чылым чегиши мүмкүн эле, же болбосо калп сүйлөшү мүмкүн эле, же бир арак ичип алышы мүмкүн эле, же калп айтып алышы мүмкүн эле. Айтор бир жаман бир күнөө иштерди жасайт эле, адат болуп калган болчу. Рамазан айында келди, чылым чекпей калды, же калпын токтотту. Ошол бир өзгөрүүлөр болсо, Рамазан айындагы өткөн адаттарын таштап, Рамазандан кийин жакшы амалдарды, же болбосо жакшы адаттарды үйрөнгөн болсо дейт, бул адамдын ошо орозосу кабыл болуптур деген сөз дейт да. Ошон үчүн адам аракет кылыш керек, Рамазан айында эле ача калып, кечке эле ошол калып калбастан эле дагы бир жакшы иштерди үйрөнүштүгө бул ошо Рамазан айындагы туткан орозосу кабыл болот экен да. Мунун дагы тетир түшүнү бар. Эгерде бирөө ошол эле Рамазан келгенге чейин жаман адаттар менен жүргөн болсо, жаман адаттарын калтыра албаса, баягы эле чылым чеге берсе, баягы эле арак ичкени койбогон болсо, же болбосо жалган сүйлөгөн, калп сүйлөгөн сөзүн таштабаса, анда анын Рамазаны пайда бербей калдыбы деген дагы маани чыгат да. Ошон үчүн инсан Рамазандан кийин өзүнү бир карап да көрүш керек. Сиздер билесиздер, сахабалар Рамазан келерден 6 ай даярданчу экен. Рамазанга кандай бир даярдыктарын көрүп, Рамазанды жакшы өткөрүп алганга. Рамазан өтүп кеткенден кийин 6 айдагы алар ошол Рамазандагы амалдардын кабыл болуштугуну Аллахтан сурачу экен. Аллахым ушул туткан орозобузду кабыл кылгынын, ошол раян бейишине насип кыл деп Алла Субхана Тааладан сурап, жакшы амалдарга эргешүүгө бекем болгонго алар дагы шашылчу экен да. Алла Субхана Таала орозолорду кабыл кылсын, ошондон кийин жакшы амалдарды аткарыштыкка Алла Субхана Таала өз жеңилдик берсин деп айтат элек. Демек, Рамазан айында жеке эле суудан же тамак аштан тыйылбай, бир жакшы кулк мүнөздүн, жакшы адеп ахлактуулун мындай болуунун бир мындай айы деп койсок да болот экен да. Ооба, бул орозо деген өзү негизи араб тилинде савум деген сөз да. Бул имсак деген сөздөн алынган, окшош экөөбү мурадиф, мындай кичине синоним, тыйылуу деген мааниси. Ошол эмнеден тыйылуу, бир гана жеп ичкенден эле тыйылуу эмес да, бул күнөөдөн дагы тыйылуу. Биз билебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Инна шейтани яжри маджрадам даййиқу маджраяху бисиям" деген хадис бар. Адамдын кан тамырында шайтан чуркайт дейт да, баягы васвасаны ошол кан тамырда чуркап жүрүп васваса кылат экен. Силер орозо кармагыла дагы ошол шайтандын жолдорун тосуп койгула, кызып койгула дейт да. Канчалык адам орозо кармаган сайын анын ошол нафси таат ибадатка берилип, андагы шайтандын васвасасы азайып, ал кайра ошол ибадатка жакындайт экен да. Эми ушул жерде биз айта турган чоң бир Рамазан айындагы орозо бизге сабак да, өтө чоң бир сабак. Мисалы, карап көрсөк, азыр Рамазан айында көбүн көрсөңөр, мындай жакшы сөздөр менен жүрүшөт да. Рамазан айында сөп алып курсак аш да, катуу уруша албайт бирөө менен, катуу сөз айта албайт, мындай жумшактык менен мамиле кылышат. Бул дегени Рамазан айынан кийин дагы ушуну аткарыш керек. Же болбосо ачка калат, эртеден кечке ачка жүрөт. Бул дегени көбүрөөк кедей кембагалдар дагы ушундай ачка болуштугун билиш керек. Ачка болсо адамдын маанайы жоктугуну, ачка болсо алсыздыгын билип, ошо кедей кембагалдарга көбүрөөк жардам бергенге аракет кылыш керек.
Андан кийин түндө туруп мына кадыр түн тосатабыз. Же болбосо этикафта отуруп атабыз мечиттерде. Ушуну дагы Рамазандан кийин түнкү тахажжуд намаздарын тургузууга, Алла Тааланы көбүрөөк зикир кылганга, тооба кылганга, андан кийин мечиттерге кадам таштап баргандарга, андан кийин тарап окуп атабыз, 2 саат катым кылып атабыз. Ушулар баары бизди бир тарбияга алып келет да. Бул дегени Рамазан айында дагы биз ушул нерсени үйрөнүп, зарият алып Рамазанда кийинки Рамазанга чейин ушундай ибадаттар менен алек болушубуз керек экен. Андан кийин дагы мисалы жакшы Рамазанда бар сабырдуулукту үйрөтөт экен Рамазанды. Биз көчөдө жүргөндө пайгамбар айттык, эгерде силер Рамазанда өзүңөр орозо болгон болсоңор, Рамазан айында же орозо болгон болсоңор, бирөө менен урушуп кетсеңер, не кылга, Аллага кайра урушпагыла, эмне деп койгула? Ана сай мен орозомун деп койгула деди. Бу сабырдуулукка тарбиялады. Биз сабырдуулукка дагы ошо Рамазан айында өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ошо тарбияланган нәпсибизди кийинки Рамазанга чейин туура колдонуп, же болбосо убагыбызды ошо адеп акылыбызды туура колдонсок деген ойдо да. Бу Рамазан айы мен айтарым тарбиялык иш. Алла Таала бизге муну жөн эле берип койгон жок. Тамактан эле тыйылбастан ушу тарбиялык дагы чоң бир жактары бар экен. Ушул Рамазанда мына витр садака дагы беребиз. Ар бир нерсенин баасы чыгып, ошол акча же ошончо каражат мечиттерге же муктаждарга беребиз. Анан айтайын дегеним, ушул витр садаканы бербеген адамдарга, витр садаканы бербей койгон адамдарга бир кандай күнөөлөр жүктөлөт же кандай жазалар болот ушул витр садаканы бербеген адамдарга? Биз мына ушул Рамазанды орозо айында, Рамазан айында орозо кармайбыз баарыбыз. Бирок пендебиз да. Кээде калп сүйлөп алабыз, же болбосо айтор мындай жаман сөз менен сөгүнүп алышыбыз мүмкүн, же бир жаман иш кылып алышыбыз мүмкүн. Оозду ачпаган, бирок Алла Тааланын астында жаман көрүлгөн макрух иштер дагы бар да. Ушул нерселерди кылып алсак, бул ошолордун кафараты, же болбосо ушуларды жаап кете турган иш, бул ошол садакат фитир, орозо фитир болуп эсептелинет да. Бул биз ошол Рамазан айында жаман сүйлөп алабыз, же болбосо туура эмес бир иштерди кылып алган болсок, ошолордун ордуну, же болбосо ошолордун күнөөсүн кафарат боло турган амал бул садакаты фитир болуп эсептелинет да. Күнөөлөрүн жоюп кете турган амал бул ошол кафарат, бул садакаты фитир болот да. Эми садакаты фитирди бул бериш керек, бул важип. Ар бир инсан өзүнүн атасы болсо аялына, бала чакасына бериш керек. Эгер важипти аткарылбаган болсо бул күнөөкөр болот. Алла Тааланын астында эртең кыяматта колунда бар туруп, мүмкүнчүлүгү бар туруп бербей койгон болсо, биринчиден ошол кафараттары болбой калат, экинчиден Кудайдын астында күнөөкөр болот. Кудайыма шүгүр, мен альхамдулилла Кыргызстанда дээрлик элдердин бардыгы эле бергенге кудурети жетет. Бул азыр көргөн болсо эң азы бул 56 сом болуп атат. 56 сом деген азыр бир болбогон бир акча болуп калды. Аны сөзсүз бериш керек. Буну мындай бир жөнөкөй нерсе эсептебеш керек да. Маанилүү бир орду бар экенин билиш керек. Ушундай эле биз элдерге да ушул нерсени жеткиришибиз керек. Орозо фитир бул өтө бир маанилүү. Карап атпайсызбы? Кичинекей бир 50 сом, 56 сом берип атасыз, же 100 сом берип атасыз. Бирок сиздин ошол Рамазандагы кылган бир жаман кылыктарыңыз, же болбосо жаман бир адаттарыңыз, же болбосо билбестен пендечилик кылып түшүп алган күнөөлөрүңүз ошол нерсе менен жуулуп атпайбы? Бул чоң нерсе да, Кудайдан берилген бизге бир белек болуп эсептелинет да. Муну сөзсүз аткарыш керек пендеси. Агай, ушул анан илим алуу жөнүндө дагы сурагым келип атат. Ушул илим деген эмне? Билимден айырмасы барбы? Ушул жөнүндө да бир кененирээк токтоло кетсеңиз. Машалла, өзү илим бул Алла Субхана Тааля эң биринчи пайгамбар салламды ушул илимге буйруган. Бул баарыбызга белгилүү. Алла Субхана Тааля Кур'ан Керимде эң биринчи жүргөндө «Иқра бисми раббикаллази халак». Окугунуң деп Алла Субхана Тааля ошол биринчи илимге бизди мындай кызыктырып келген да, пайгамбар салламды буйруп, жана бизди ушул нерсеге кызыктырып келген. Илим бул Аллах Тааланы таануу, анын өкүмдөрүн билүү, жашооду билүү да. Илим менен илимдин ошол орду шарият өтө баалаган. Пайгамбар саллам айтат: "Мен салика тариқан ялтамусу фи илман саххалаллаху бихи илал жанна." Ким бир жолго түшсө дейт,
ошол жолдо илим талап кыла турган болсо, Аллах субхана тааля ошол адамды илим алыш жолу менен бейишке кириштерге жеңил кылат деди да. Бунун орду чоң экендигин. Сахи Бухариде «Ал-илму кабл ал-кавли вал амал» дейт да. Илим бул амал кылардан мурда, сүйлөрдөн мурда биринчи илим алуу керек экен. Бир нерсени так жайын билип, андан кийин аны сүйлөө жана аны аткаруу экен да. Ошон үчүн бул илим, бул билүү жол болсо, таанышуу болуп эсептелинет экен. Билим бул ошону так жайын билиш, мээге отуруш, мындайча айтканда ошону түшүнүп, артыны билиш бул билим деп эсептейм мен. Ушул билимди Алла Таала бизге фарз кылды да Аллах сүрөсүндө оку Раббиңдин аты менен деп. Ушул Алла Таала фарз кылган илимди кандай жол менен кантип ала алабыз? Машалла. Илим, билесиз, сиз бул суроону бергиңиз келип атат окшойт. Азыркы күндө көп жаштарыбыз интернеттен илим алып калды. Же болбосо ошол бир сайттардан илим алып калышты, ушундай болуп калды да. Илим бул Алхамдулилла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бери ушул күнгө чейин уланып келатат. Алымдар бири-бириге силсиле катары, чынжыр катары бири-бирине өткөрүп келатат. Илимди негизи таква, Кудайдан корккон, Аллахтын астындагы абройлуу алым устаздардан алыш керек. Биз бул жактан жок эмес, бизде чоң илимдүү алымдар, устаздарыбыз бар, илимдүү кишилерибиз бар. Ушул жактан илим ала турганга Кудайыма шүгүр, адамдарыбыз бар. Илимди бул көрүнгөн адамдан алына бербейт. Илимди, шарият илимини ошо шариятты так билген кишинен алабыз. Мисалы, биз баарыбыз билебиз, медицина илимини эч качан барып бир трактористтен албайбыз. Сөзсүз эме кылабыз, ошол медицина академиясы бар бизде. Же болбосо ошол жактарга барып алабыз. Ушундай эле шарият илимин дагы биз ошол жактагы мыкты билген алымдардан алганга аракет кылышыбыз керек. Экинчиден кандай абалда алабыз деген дагы суроо бар да. Экинчиден кандай алабыз дегенде эң биринчи илим алган адам бул ыхлас кылыш керек. Ыхлас кандай ыхлас кылат? Биринчиден өзүмдөгү караңгылыкты көтөрөмүн деген. Өзүмдөгү караңгылыкты, түшүнбөстүктү чыгарамын, элдеги болгон караңгылыкты дагы элге бир туура динди жеткиремин деген ыхластык менен алыш керек да. Эгер бир мансап үчүн, же болбосо бир бийлик үчүн болгон болсо, анда ал илим болуп эсептелинбейт да. Илим ошол өзүмдөгү караңгылык, же болбосо жахилчилик деп коелук, ошону көтөрөмүн, андан кийин элдин арасындагы да караңгылыкты көтөрөмүн деп алган болсо, бул илим болуп эсептелинет да. Экинчиден илим ушул жерден сөзүңүз каралжы, ушул уюлдук телефон аркылуу илим алсак ошол илим жогабы? Деги эле туура ушул уюлдук телефон аркылуу илим алуу? Мен айтар элем да, бул уюлдук телефон, интернет, негизи интернет бул бир мусор да. Бул мусор сыяктуу да. Анын ичинде каалаган нерсени тапсаң болот. Мисалы, бир адам өзүнүн көз карашына кирген болсо, ошол көз карашындагы нерсени маалымат алат да. Ал жактан туура маалыматты бербейт ал. Же болбосо кайсы бир адашкан адам адашкандай көз карашта кирген болсо, ал ошол жактан адашкандай маалыматты таап чыгат. Бул интернет, мындайча айтканда, бизге усул эмес, бул негиз эмес илим ала турган. Илим бул сөзсүз китепке кайрылыш керек. Китеп дегенибиз ошол Куран, андан кийин сүннөтүбүз бар, алымдар жазып кеткен Сахи Бухари, Сахи Муслим, андан кийин өзүнүн Ханафи мазхабтагы чоң китептерибиз бар. Ошол китептерден алынат да. Азыркы жаштарыбыз эмне болуп калды? Же болбосо мындай да айтайлык, интернеттеги бул баары илим эмес, бул маалымат эле. Жөн бир маалымат. Ооба. Бир маалымат алса болот. Мисалы, Toyota Camry деген машина кандай десе, ошол машина жөнүндө бир маалымат алса болот. Бул маалымат гана. Же болбосо бир гүл жөнүндө, же бир телефон жөнүндө бир маалымат алса болот. Бирок ал жактагы илим бул алыштык, бул сөзсүз баягы айтат го, устазы жок илим алыш бул шейтандан илим алыш дегендей, бул туура эмес болуп калат. Сиз айтып атпайсызбы, устаздар деп. Азыркы учурда көпчүлүк адамдар устаттарды үйлөрүнө чакырып, акчасын төлөп, устат үйүнө келип, анан илим берип атат да. Ушул илим устат шакирттин алдына барганда жугабы, деги эле ушул устаттарды чакыртып, үйүнөнбү, айтор ушундай жерге барып, устатты чакыртып, анан илим алып атат да. Ушул негизи эле туурабы? Ушул илимдер жугабы?
негизи илимди келет илимге, илим барбайт. Илимге барыш керек. Сиз айткандай имам Бухари рахматулла алейхи ошо бир кайсы бир шаарга барса, шаардын чоңу чакырат экен. Кели менин балама сабак бер деген айткан экен. Илим барбайт, илимге келет деген экен. Бул илимге келиш керек, устаздын астына келип, устаздын астында окуш керек. Анан экинчиден үйгө чакырып алган бул туура эмес. Илимди өзү негизи мечиттерден, андан кийин окуу жайларыбыз бар, Кудайга шүгүр азыр. Диний окуу жай деген болсок, алды мына ислам университетибиз бар. Андан кийин бизде институттарыбыз бар, андан кийин медреселерибиз бар. Андан да мындай кылса мамлекет танып аткан теология колледждерибиз, кафедраларыбыз бар. Илим алганга үйдө отуруп илим алган азыр жакшы эмес. Чыгыш керек. Кудайыма шүгүр, Кыргызстанда шарт бар. Илим алам деген, мен алым болом деген болсо дагы, алымдык деңгээлге жеткире турган бизде Кыргызстанда шарт бар. Окуса болот. Анан устазды чакырып алып, өзүнчө бир бурчка отуруп алып, устаздан бир нерсени секире сурап алыш бул жакшы эмес. Андан көрө ошол устаздын астыга барыш керек. Устазы мечитте сабак берсин, ал адам илим алып атканда башка адамдар дагы колдонсун андан. Ошол жакшыраак. Үйгө барып берген бул менин оюмча туура эмес болуп эсептелинет. Экинчиден устаздын да кадыры болбойт анда. Устаз дагы кадырлуу болуштук үчүн өзүнүн ишканасында болсун, же болбосо өзүнүн мечитинде болсун, же өзүнүн медресесинде болсун, өзүнүн офисинде болсун, ошол жерде отуруп сабак бергени бул устазга дагы жакшыраак болуп эсептелинет. Ушул илим алуудагы кыйынчылыктар, көптөгөн адамдар, ушул көптөгөн айрыкча студенттер, мен кыйналып кеттим, бул нерселерге чыдай албай калдым деп мындай сабырсыздык кылып окуусун же бүтө элек жатып кайра таштап кеткендер да болду да. Ушул кыйынчылыктарга чыдоо, сабыр кылуу, илим алуудагы кыйынчылыктар жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Бизде жакшы сөзүбүз бар. Илим алыш бул ийне менен куду кызгандай дегендей. Бул сөздүн мааниси өтө чоң да. Бул илим алыш жөн эле окуп коюш деген эмес да. Аны түшүнүп, аны ишке ашырып, аны тактап алыш бул чоң нерсе да. Анан илимди бул сабырдуу гана адамдар алат. Ошого сабыр кылган жана илимди сүйгөн гана адамдар алат да. Кудай Таала баарына илимди бере бербейт. Ошо илимди мындай сүйүнүп, суктанып, илимге болгон баягындай тойбостук болгон гана адамдар илим ала алышат экен. Экинчиден мен ошо балдарга айтып кетем да, эгерде бул кыйынчылык бар бир илим окуган мисалы устаздардын баардыгынан сурап көрсөк, баары өзүнүн кыйынчылыктарын айтып берет да. Кээ бир устаздар айтат эле, биз ушунчалык илимди сагынганыбыздан, илим алгыбыз келгенден уруксат жок болчу. Сайын убагында устаздар айтат да, кабырга барып дейт, ошол кабырдан да калган күнөрүбүз болгон дейт да. Кабырга барып алып, ошол кабырда устаз кабыр казган ишке кирет эле дейт. Биз ошол устазга кошулуп алып, кабыр казып, кабырдын ичиге түшүп алып дейт. Ошол эми угулбайт, эч ким көрбөйт да кабырдын ичинен. Ошол жакта отуруп дагы биз илим алчу элек дейт да. Бул илимди алышта эң биринчи ихлас, биз айтып кетпедик беле, ихлас болуш керек. Кыйынчылыктар бул өтүп кетет. Аны сабыр кылыш керек. Алла субхана таала өзү убада берип атпайбы? Фа инна ма'ал юсри юсра депчи. Бир кыйынчылыктын артында чоң бир ийгилик бар депчи. Кыйынчылык сөзсүз болуш керек. Кыйынчылыкты тартыш керек. Ошондо илимдин дамы болот. Ошондо илимдин орду болот. Анан жөн эле барып эле бир үйрөнүп алып же окуп алып эле чыга калгандык бул илимдин бартысыздыгы болуп калат да. Илимди алганда сөзсүз кыйынчылыктар. Ар бир имам Ахмед рахматулла айткан экен. Мен илимди дейт, курсагым үчүн баштагам дейт да. Мындай тамак нан үчүн дейт. Анан ошол жашоодо кыйналып, анан барып медреседе ошо тамак жеп, кыйынчылыктан анан илимди алып, кийин ихлас Алла Таала ихлас берип дейт. Кийин ихлас болуп анан хадис жаттап кеттим деген да. Мындайча айтканда, ошол ар бир нерсе бул кыйынчылык болот сөзсүз. Башталышында, кийин анын дамы болот. Мындайча айтканда, арабча айтмакта леззет болот. Аны дамына тартып алганда, билебиз, имам Муслим рахматулла алейхи өзү ушунчалык илимди дамы тартып калганда, илимге кызыгып отуруп, жазып отуруп, курма жеп, курманы бай көтөрө албай, анан каза болгон экен. Алар ушунчалык илим дегенде жаны менен берилип илим алгандыкта. Биз да жаштарыбызга айтабыз, көңүл коюп, анча-мынча кыйынчылыктарга сабыр кылып, биз мисалы азыр медреселерге барсаңыз, аябай шарттар жакшы.
аябай шарттарды түзүп берген, Алла разы болсун устаздардан. Ошол жакта да кала албасак, бул анда эртең кыяматта бир жооп берип калабыз. Агай, ушул илим деп калдык. Илим кандай адамдарды тамдайт? Кандай адамдарга илим жугат ушул жөнүндө да айта кетсеңиз. Машалла. Илим бул ар кимге, сөздө айттык, ар кимге эле илим бериле бербейт. Эң биринчи бул таква адамдарга. Ваттакуллаха юаллимукумуллах. Аллахтан коркула, Аллахка таква болгула, Алла Таала силерге үйрөтөт деди. Эң биринчи кимге жугат дегендеги сөз бул Кудайдан корккон адамдарга илим жугат экен. Илимдүү бул таква, экинчиси бул ыхласман адамдарга. Ыхлас менен Аллах үчүн баягы айттык го, өзүндөгү жахилаттыкты, караңгылыкты, жана элдеги мусулмандардын арасында болгон караңгылыкты көтөрөм, жоёмун деген адамдар гана илим ала алат экен. Ошол илим алган адамдар, анан үчүнчүсү таза адамдарга. Таза дегенибиз китебине таза кармаган, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ дейт. Алла Таалага болгон аяттарын ким улук ыйык туткан болсо, бул жүрөктүн таквалыгынан дейт да. Ошол илим жазылган китептерди барктаган, өзүнүн дагы тазалып жүргөн, таза болгон инсандарга Алла Субхана Таала илим үйрөтөт экен. Рахмат агай. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратат окшойт агай. Сизге эркин микрофон, эл менен амандашып, элдерге бир жакшы каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз болот. Алла разы болсун. Эң биринчи ошол силерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Экинчиден мусулман бир туугандарым Рамазан айында туткан орозолорун Алла Таала кабыл кылган болсун. Рамазан айында билип, билбей, пендечилик кылып кылган күнөөлөрүбүздү Алла Субхана Таала кечирсин. Эң башаты дагы Алла Таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынччылык берсин. Алла Таала ушун дин эркиндигин дагы деле кыяматка чейинки уланта тургандан кылсын. Алла Субхана Таала устаздарыбыздын, агайларыбыздын, мусулмандардын дейли баарын күнөөлөрүн кечирген болсун. Сиздерге да Алла Таала иштериңиздерге ийгилик берсин. Рамазан айында Алла Субхана Таала кабыл кылган болсун. Рахмат агай, бар болуңуз. Сиздин да келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер орозодон кийинки абал жана илим жөнүндө жакшы бир маекти уктуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.